Sizde bir сом ақшаңыз жоқ. Бұндай самосвал алсам, қаласаңыз бұл жерде миксер, бүт бардығы масло. Қарыздарларыңыздың тақырырлы ақшасы жоқ бола тұрған болса, 100%-лық кредит алып, құтылу жолы 5 жылға шейін қаралған. GPS трекер орнатып тұрған жері бар. Машина қаяқта жүргенін, қанша бензин қалғанын телефон арқылы көзі мөлдіріп тұрсаңыз болады. Атандаштарына салыстырмалы бір топ эле артықшылықтарға анын ичинен 1 жылдык гарантия, бул коробка, задний мост жана моторго 1 жылдык гарантия берилет. Аманамазбы. Sizde bir сом ақшаңыз жоқ, бирок сиз ушундай самосвал алсам, көмүргө иштетсем, шагылга иштетсем, ташка иштетсем, мен 1 жылда төлөм жүргүзүп калганымды өзүмдүн ушул үй салсам, балдарымды баксам деген ой тилегиңиз болсо, кааласаңыз бул жакта самосвал, кааласаңыз бул жерде миксер, азыр Кыргызстандын бүт жолдору оңдолуп атат. Өтө керек техника. Кааласаңыз Кытайга каттайм же башка жака каттайм десеңиз, тигач алсаңыз болот. Бүт бардыгы масло, сиздин ойлогонуңуздай бүт бардыгы жакшы. Агам кеңири силерге жооп берет. Арбаңыздар, урматтуу кардарлар. Менин аты жөнүм Ажиев Асыл. Ушул ВАФ Жайфан техникаларын сатуу бөлүмүнүн кызматкери болом. Азыркы учурда бизде сатууда G6P үлгүсүндөгү эми бул техникалар боюнча кеңири токтолсок, самосвал тууралуу кеңири айтып берсек, бул жерде электроподъемная кабина, алюминиевый радиатор, мына көрүп турасыздар, бул жерде 4 камерасы бар. Бирөө алдыда бул жерде орнотулган, капталдарында теги бул жагында, анан бул жагында орнотулган. Азыр дагы көргөзөбүз, артында дагы бирөө бар. Самосвалыбыз аппаратурный жөнөкөй сичай мотор болгондуктан бул жерде эч кандай электроника жок, бардыгы механический болуп эсептелет да. Механический болгондуктан бул жерде форсунка, помпа, регулятор бардыгы механический болуп эсептелет. Бул самосвалыбыздын кузову өзүңүздөр көрүп турасыздар, бул квадратный кузов. Квадратный кузов бул темиринин калыңдыгы капталыныкы 8 мм, асты калыңдыгы 10 мм. Бунун астыңкы жылыткыч днищеси бар, асты жылытылат, обогрев бар. Мисалы кышында баягы шагыл жүктөп, суу менен шагыл жүктөп алсаңыз, шар этип эле бардыгы түшүп кетет да, лом менен каккылап, ургулап отурбайт. Ал эми дөңгөлөктөрүнө келсек, бул көрүп аткан сиздердин дөңгөлөк, бул самосвалда дөңгөлөк полукарьерный деп аталат. Негизи өзү бул кардалардын буйрутмасы менен карьерный, полукарьерный, инженерный, камерный, бескамерный жана беговой болуп салдырып, буйрутма менен алдырып бере алабыз. Өзүңүздөр көрүп аткан бул 400 литрлик стальной бак. Квадратный кузов болсо, бул объемго көбүрөөк ылайыкташкан. Мисалы кирпич жүктөсөңүз, кап жүктөсөңүз, көп каптарды жүктөсөңүз. Ал эми мындан тышкары, бунун баягындай V-образный кузовдор дагы бар. V-образный кузов кум, шагыл, топурак жүктөгөнү жакшы ыңгайлашкан. Ал эми бул жерде көрүп атасыздар, 12 кабат рессор, 12 кабат рессор пирамида катары жайгашкан. Көргөздүк сиздерге 4 камерасы бар депчи. Анан артты караган бул камерасы бул жерде жайгашкан. Защитный металлический бампер, жаңыртылган, жакшыртылган кузовдун двойной металлический рамадан жасалган кузовдор. Биз отурган бул кабина G6P үлгүсүндөгү тигачтын кабинасында турабыз. Бул тигачтын кабинасына келе турган болсок, двухуровневый спальный, ретарда бар, горный тормоз бар, ретарда положение 5. Ретарда положение 5. Ретарда положение 5. Полный толугу менен электропакет, автокондиционер бар. Ступенчный механикалык коробка. Ал эми отуруучу болсо, бул жумшак плавающий пневмо подвеска деп коет. Бул жаман жолдордо, шагыл, кум жаман жолдордо айдоочуга ыңгайсыздык жаратпайт. 2026 жылкы саткан техникаларыбыздын бардыгында ушундай коробка белекке берип атабыз. Бул коробкада эмне бар десеңиздер, бул коробкада домкрат жана инструменттер бар. Бул саткан бардык техникаларыбызда кошо белекке берилип жатат.
Эгерде сиз бул тегашты алып айдоочуга берип кое турган болсоңуз, бул жерде GPS трекет орното турган жери бар. GPS трекет орнотуп, өзүңүздүн телефонуңузга приложениясын көчүрүп алып туруп, машина каякта жүргөнүн, канча бензин калганын телефон аркылуу көзөмөлдөп турсаңыз болот. Ал эми бул миксерлерибиз болсо, бул дагы 390 аттын күчүнө барабар G6P үлгүсүндөгү WAF Jayfan заводунан чыгарылган техникаларыбыз. Бул өзүңүздөр көрүп аткан бул миксер 10 кубтук миксер болуп саналат. Ал эми кардарлардын буйрутмасы боюнча буну 8 кубтугу, 12 кубтугу жана андан көп кубтук миксерлерибиз дагы бар. Ал эми урматтуу кардарлар, бул техникабыз болсо G6P үлгүсүндөгү 460 аттын күчүнө барабар. Бул тигач. Тигач бул өзүңүздөр көрүп аткандай дөңгөлөктөрү бул беговой дөңгөлөктөр деп аталат. Рессору дагы 12 кабаттуу рессор, пирамида үлгүсүндө жайгашкан. Бул тигачыбыздын горный тормоз бар, ретарда бар. Ретарда положение 5. Бул алды жагына келе турган болсок, бул жерге электроподъемный кабина, буга чейин айтып кеткендей, жана алюминий радиатор. Башка техникаларыбызда эле Евро 2 стандартындагы жөнөкөй аппаратурный сечай мотор. Бул жерде F300 моделиндеги тормозной система орнотулган. Эми бул техникаларыбыздын гарантиясы боюнча айта кетсек, бул техникаларыбызга жалпысынан 2 жылдык гарантия берилет. Анын ичинен 1 жылдык гарантия бул коробка, задний мост жана моторго 1 жылдык гарантия берилет. 1 жылдык гарантия бул. Ал эми биринчи май алмаштырып берүү бекер жана биринчи фильтр коюп берүү дагы бекер. Айрым кардарларыбыз бизден сурайт, Instagram баракчабыздан көп жазышат. Эми азыр эмне көп техника көп, ана силердин техникаларды алсак эле биз кандай көп акча табабызбы же акча таба алабызбы, жумуш таба алабызбы дегенчи, андай учурларда биз кардарларыбызга биз өзүбүз сунуштайбыз. Себебинде бизге келип көптөгөн компаниялар, көптөгөн ишкерлер, көптөгөн организациялар келип, эгерде силерден бул техникаларды алып иш издеп жүргөн адамдарыңар болсо, бизге айткыла, бизге кайрылгыла депчи. Ошондой учурда биз кардарларыбызды ошондой компанияларга жумушка орноштуруу, алар менен сүйлөштүрүп коюу жолу да каралган. Биз кардарларыбыздын айтуусунда өз атаандаштарым асасы бул кара күчкө ээ экенин, баягы оор жүктөгөндө оор жүк жүктөп алып же болбосо жаман жолдордо, карьерлерде, перевалдарда өз атаандаштарына салыштырмалуу кыйра күчтүү экенин, кара күчү бар экенин алар бизге айтып келип атышат. Демек бул техникаларыбыз чындап эле артыкчылыктарга ээ экен. Эгерде сиз бул тегашты алып айдоочуга берип кое турган болсоңуз, бул жерде GPS трекет орното турган жери бар. GPS трекет орнотуп, өзүңүздүн телефонуңузга приложениясын көчүрүп алып туруп, машина каякта жүргөнүн, канча бензин калганын телефон аркылуу көзөмөлдөп турсаңыз болот. Биз түшүнүп турабыз, кардарларыбызга шарт эле келип, акчаны ала келип эле сатып алуу оңой эмес. Ошондуктан биз кардарларыбыз менен сатып алуу, сатуу боюнча бул жерден кеңешип сүйлөшөбүз. Ошондуктан бизде 5 жылга чейин лизинг аркылуу, Айылбанк жана Элдик банк аркылуу каралган. Лизинг дегенде бул 30% биринчи төлөмүн төлөп, анан калганын лизингке 5 жылга чейин төлөө жолу каралган. Андан тышкары KCB банктан бизде 100% автокредитование каралган. Бул деген сөз, эгер кардарларыбыздын такыр эле акчасы жок боло турган болсо, 100% кредит алып, анан кийин төлөп кутулуу жолу 5 жылга чейин каралган. Кийин ар кандай учурларда колдоо көрсөтүп турган профессионалдуу командабыз бар. Алар өз ишин мыкты деңгээлде аткарышат. Албетте биз бул жердеги айтылган бааны эле бул туруктуу, ошол сатуудагы туруктуу баа эмес. Кардарларыбызга көптөгөн түшүндүрүү иштеринен кийин бизде атайын өзүнчө бир кандай десем, скидка кылып берүү, түшүрүп берүү баалары да каралган. Ал эми аны жекече кардарларыбыз менен өз ара сүйлөшөбүз. Ошондуктан булар жөнөкөй, капризный эмес жана оңдоого жеңил болгон техникаларыбыз. Бул техникаларыбыздын тейлөө пункттары биздин Ош шаарыбызда дагы бар.
Ош шаарында бул Көкөмбей көчөсүндө жайгашкан техник обслуживание пунктубуз бар. Эми ал жерлерде дагы өзүнчө кошумча ылдыйда кеңири көргөзөбүз. Ал жерде тейлөө персоналы уюшумдуу жана мобилдик профессиональный командабыз иштейт. Мисалы, эгерде сиз бир техника алып, алайдын же баткендин же чоң алайдын бир тоолорунда өчүп кала турган болсо, күн түн дебей бизде мобильный группабыз бар. Алар барып чыгып, оңдоп, ошол жерде кардарларыбызга жакындан жардам көргөзүп, техникаларын жүргүзүп, жардам берип келишет. Компаниянын сатуу бөлүмүнүн адистери офиске келген ар бир кардарыбыз менен жекече иш алып барат. Алардын сунуштарын, пикирлерин угуп, аларга болгон алардын койгон талаптарын, алардын суранычтарын эске алып, аларга жакындан жардам беребиз. Документ жагынан документтерди топтоо, документтештирүү жагынан дагы толук жардам көргөзүлөт. Биз кардарлар менен жөн гана техникаларыбызды сатып тим болбостон, алар менен мындан ары да өнөктөш болуп калгыбыз келет. Кардарларыбыз көп сурашат. Эгер ар кандай учурларда же болбосо запчас керек болуп калганда, бузулуп калса, бул техникалардын запчастарын кандай кылып каерден табабыз депчи. Бизде Бишкекте чоң складыбыз бар, магазиндерибиз бар. Кудай кааласа, буюрса бул жерге дагы жакында магазин ачабыз деп турабыз. Бул жерде дагы запчасттарды саткан жакында магазинибиз ачылат. Биз азыр Ош шаарындагы Ош Арабан автожолунун Көкөмбей 11 дарегинде турабыз. Бул жерде биздин техникалык тейлөө пунктубуз жайгашкан. Биздин техникаларыбыз ушул жерден оңдоп, ушул жерден техникалык кароо жүргүзүлөт. Бул тейлөө пунктуна жогору айткандай сатыктан кийинки ар кандай учурларда колдоо көрсөтүп турган 25 адамдан турган профессионалдуу команда иштейт. Бул жерде болсо бардык ушул биздин техникаларыбызды оңдоп түзөө, компьютердик диагностика, май алмаштыруу, дөңгөлөктөрүн алмаштыруу иштери жүргүзүлөт. Бул жерде команда, профессионалдуу команда өз ишин мыкты билет, өз ишин мыкты аткарышат. Жана бул жерде оңдоонун бардык түрлөрүн жасашат. Биздин техникаларыбыздын оңдоонун ар түрдүү ремонт иштери бул жерде жүргүзүлөт. Бул жерде өзүңүздөр көрүп тургандай моторлорду оңдоо, задний мост, коробка ушул сыяктуу ремонт иштери жүргүзүлөт. Мындан тышкары дөңгөлөктөрдү алмаштыруу, май алмаштырып берүү иштери. Бул жерде өзүңүздөр көрүп тургандай, бул жер моторный цех болуп эсептелет. Бул жерде моторлорду алып чыгарып, оңдоо иштери жүргүзүп жаткан мезгили. Биз азыр бул жерде запчасттар складында турабыз, ушул Көкөмбей дарегиндеги. Бул жерде бизде запчасттар, биздин техникаларга запчасттар кеңири. Бул жерде өзүңүздөр көрүп аткан ыңгайсыздык чачылып турган буюмдарга маани бербейсиздер. Иш жүрүү процесси, ошондуктан бул жерде биздин техникаларыбызда запчасттар кеңири. Өзүңүздөр көрүп атасыздар. Жаңы запчасттар бардыгы кеңири табылат бул жерден. Бул жерде дөңгөлөктөрдү алмаштыруу, дөңгөлөктөрдү желимдөө цехи деп коебуз. Ошондуктан бул жерден дөңгөлөктөрдү алмаштырат, желимдейт жана дөңгөлөктөр менен иш алып барган цех. Бул жерде сиздин техникаларыңызга керектүү бардык жабдуулар жетиштүү көлөмдө бизде бар. Ошондуктан эч кам санабастан келип биздин техникаларыбызды алсаңыздар болот. Бул тейлөө пунктта бир гана биздин техникаларыбыз оңдолбостон, бул жерде биздин өнөктөштөрүбүздүн дагы техникалары оңдоп түзөөдөн өтөт.